ошондой эле директор айымдарды коштоп келген мырзаларды да куттуктаймын. Мен сөзүмдү башкача баштайын деп турдум эле, өзүм берге чыга алмактаныш керек экен. Анча-мынча өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Мен медакадемияда восточный медицинаны бүткөнмүн, массаж жасаймын 19-жылы. Анан мен ошол спортто жүрүп травмалдамын. Ошондон жүрүп барып Федоров клиникасынан операция болуп, ошол жерден Федоровдун биринчи ассистенти Илья Михайлович Горшков мага медицинага оку. Медицинада мен эмне кылам, мен зрение жок. Сен массажист болосуң, колуң менен чувствовать этесиң. Анан ошондон карап туруп ошол мезгилде күчтүү экен ал киши. Силерде Кыргызстанда медакадемиянын базасында ушундай факультет бар. Ошол жерден окут деп, ошол кишинин кеңеши менен мен медицинада иштеп калдым. 2013-жылы мен бир шылтоо менен коллегам менен эметип жүрүп, Юрий Петрович Гичевдин сабагына Питерге барып, бат боюнча окууга барып калдым. Ошондон улам мен анча-мынча батка кызыгып жүрөмүн, иштеп атканда предлагать этемин. 2020-жылы келинчегим клиент болуп эле жазылып келип, анан кийин ушул мага фабрилик жаап калды, кыргызча айтат экен, мага жеңил болот экен дегенден анан ушунтан иштей баштадык. Өзүңүздөр билесиздер, 6 ай мурда, 5 ай мурда 2025-жылы 20-октябрда 27-октябрга чейин Анталияда эс алдык. Буга чейин келинчегим Дубайга, Актауга, Москвага барып келгенде биринчи жолу семейный ошол жерге чыктым. Анткени мен бошобой элем, убакытты бөлүп ошол жерден бул Жумагүл келинчегим менен ошол жерден эс алдым. Ошол жерде мен ниет кылдым эле, карасам деңиздин жээгинде эмелер жүрөт экен, бир семьясы менен тажикстандык бир лидерлер жүрөт экен. Булар кимдер десем, булар бала чакасы менен жүрөт, кичинекей балдар. Бала чакасы менен келсе болобуз деп болот. Ошол жерден ниет кылдык эле, Кудай буйрса кийинки саякатка бала чака менен барабыз деп 3 кызыбыз менен келгенбиз. Эми ошол Үндүрөж айткандай, мага кокусунан эле бул приложение болуп калды. Биринчи жолу чек алганы келинчегим менен Анталияда чыктым. Андан кийин азыр экинчи жолу могу сахнага чыгып атам Стамбулда. Буга чоң рахмат жетекчиликке. Мени бат боюнча мындайча айтканда анча-мынча маалымат берип кетиңиз деп айтышты. Мунун артында дагы хикмат болсо керек. Кудай буйрса келечек алдында. Анда мен сиздерге бат боюнча кичине маалымат берип өтөйүн. Азыркы учурда батта бирөөгө сунуштасаң, кээде айтат, сурайт. Эмне үчүн мусасан эмне бар? Витаминдер бар, минералдар бар. Муну азык-түлүк менен жесек, мөмө жемиш менен, овош менен толтурсак болбойбу? Болот. Бирок толтурганда кандай толтурасыңар? Бир күндө 50 килограмм тамак жеш керек. С витамин толукташ үчүн 15 штук апельсин жеш керек. Темирди, железо, феррумду толтуруш үчүн билесиздер, канга. Ал 1,5 килограмм семиренге алма жеш керек жаштыкта. Практически бул невозможно, да? Ошон үчүн бул баттын ойлоп чыгарганынын мааниси ушунда. Японияда населениянын 90% бат ичет экен. Ошондуктан алардын жашоо узактыгы көп. Билесиздер, эң долгожительдер японцтар. Эркектердин орто жашы 79-80 жаш экен, аялдардын орто жашы 85 экен. Эмне үчүн кам көрүп, бири-бирибизден ден соолугубузга кам көрбөшүбүз керек. Мына азыр мен принимать этип атам пациенттерди. Кичинекей 3 күндүк баладан баштап кемпир чала же массаж кылат. 3 күндүк баланы алып келет, дефект менен алып келет обязательно. Анткени энеси боюнда бар кезде витаминге, минералга эч качан организмге жеткен эмес, ошондуктан бир дефект келип чыккан. Бул нерсени мен практически көрүп атам. Мына элементарный дисплазия деген оору бар, тазобедренного сустава деп. Жамбаштын тоң сөөгү өспөй калат, кальций жетпесе, фосфор жетпесе өспөй калат. Энесинде витамин жок болсо, анемия болсо, бул өспөй калат. Эки жамбашынан ошентип, эки бутун ортосуна шына коюп, ошол 1 жыл бою карайт. Кандай асал?
Кудайга шүкүр балдарыбыздын ден соолугу таза, аман, акыл эстүү. Буга альхамдулилля дешибиз. Ошон үчүн мына боюнда бул элек карындаштар алдын ала толуктап, витаминдерди ичип, баттарды ичип жүрсө, турмушка чыккандан кийин, балалуу болгондон кийин албетте ден соолук үчүн балдар төрөлөт. Бул Фаберлик компаниясынын баттарын мен өтө чоң реклама кылабыз. Келинчегиме көз аябай чоң реклама кылабыз. Анткени мага келгенде мынаны ичсең болот, сен беремине экенсиң, беремине иче турган баттар да бар. Жок эле дегенде билесиңер, магний менен омега 3 жактыргыз ичиш керек. Болот буга уруксат. Анан ошону ал бул кайсы компаниянын? Фаберликтики. Фаберликте ушундай бат бар деп билбеген адамдар бар. Фаберлик компаниясын билет экенбиз. Моишкини билебиз. Аябай моишкини популярный болгон экен. Моишкини билебиз. Ушундай нерсеси жок. Ушул кимдин артынан жазган адам, менин келиним жазган, менин энем жазган, менин карындашым. Жазылган болсо мына, пожалуйста, моундай бат бар, алып иче бериңер деп реклама кылабыз. Анан ошондой эле мен сиздерге бир тарыхтан айтып кетейин. Медицинада аты чоң белгилүү Абу Али ибн Сина. Бул киши билесиздер 980 жыл төрөлгөн. 5 жашында Куран жаттаган. 16 жашында дворецный врач болду. Окумушту. Бул Саманиттер доорунда билесиздер Бухара болду. Ошол жылы акыркы эмир ошону карап жүргөн, ошол эмир Нух Абу Али Мансур. Бул киши ооруп калганда аябай бир оспабы, да башка жугуштууру деп аябай тынчсызданышкандан кийин анан бул киши карап көргөн. Симптомдорун карап көрүп, тилин карап көрүп, тамырын карап көрүп туруп анан кийин жок. Буга бир дары беребиз деп туруп, бир аябай бир нерсени демдеп туруп, аябай ошону ичиришкен. Бул азыр сиздерде популярный болуп аткан имбирный напиток. Бул деген өзүнүн динемигинде жазып кеткен экен. Мунун чоң эмгеги бар. Канун, врачебный наука, врачебный искусство деген. Канун деген сөздү түрк тилинде билесиңер, мыйзам. Врачтардын мыйзамы. Мунун биринчи китеби, 5 китептен турган китеби бар. Биринчи китебинде витаминдер, минералдар, фармакология кирсин деп, фармакологиянын өзүнчө илим кылып ушул кишиге киргизген. Анан айтмакчымын, бул жашоодо жөн эле алдын ала, дагы мага бул ушундай суроо беришет. Бат деп турат. Не является лекарством деп турат. Бул кандай лечение? Бул деген ооруну лечение кылбайт, ооруй турган адамдын себебин алат. Оорутпайт. Ооруга чейинки процедура болчу. Бирок батта эмне деген нерсе бар? Муну деген туура түшүндүрүш керек. Бул деген өзүңүздөр айткандай витамин. Бир ай ичип коюп эле, муну жыйынтыгы болбой атпы? Дебеш керек. Муну 1 ай, 2 ай, 3 ай ичиш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө бул нерсенин результаты келип чыгат. Мен Фаберлик компаниясынын бир аябай бир брендиви деп койсом болот, товары бар, продукциясы. Сибирский товар. Кечиресиздер. Секрет Восток. Секрет Востокто мен 2020 жылы пандемия болду, билесиздер. Пандемияда бардыгыбыз карантинге жабылдык. Даже бизде үйүңөр маршруткалар токтогон, үйүңөр алыс болсо без содержания ачылат деген. Мен пандемия үйдүн жанында болчу, мен иштей берем. Анда 10 күн сайын ПЦР анализ тапшырасың. Анализ тапшырып турдум. Ошондо мен тынбай Секрет Восток иштедим. Улам маска да таккан жокмун, себеби маска менен массажды жасай албайт экен. Эшиктен киргенде гана тагып кирчимин. Кайра чыкканда алып койчумун. Массаж кылып. Эч кимден жугат деп да эметкен жокмун. Бирок 10 күн сайын текшерет, мени таза чыгат. 10 күн сайын текшерет, мени таза чыгат. Ошондо бир белгилүү фармация компания менеджери келди да, сен эмне ичип атасың деп. Мен Секрет Восток деген витамин бар, 3-чү адам фитополис. Мага да берчи деп алды. Ошондон бери ал киши мага клиент. Андагы бир бизде билесиздер, ар бириңиздердин эмеңиздерде бар. Ушул жерде отургандардын ар биринин 2-3 адамдын спинасы, мойну талайт, 2 далысы күйүйт, бели күйүйт. Бул остеохондроз, основной иштеген.
Остеохондроз позвоночника – дегенеративный дистрофический процесс позвоночных столбов. За счет этого уплотняется мышечный корсет позвоночника. Düşündüğünüzde öyle. Ошондон бул остеохондрозду эң бир брендовый эмеңиздер бар, продукциябыз бар. Бул Доброген актив. Доброген активди ичкенде 1 айда результат берет. Туура тамактанса, кыймыл аракет кылса, 1 айда результат берет. Кудайга шүкүр, азыр продукцияны аябай изилдеп окуп үйрөнүп атам. Эдигер сабагын, Александр Эдигер сабагын окуп атам. Именно Фабрик компаниясы продукциясын билейин, сурап калгандыгы майда чүйдөсүгө чейин айтайын, туура айтып берейин, туура айтсын, туура колдонсун, убактысын кетирмесин, ушул продукцияны реклама кылайын. Ошон үчүн баягы бул келинчегимдин 5 каталог катары менен Кыргызстан боюнча 1-орунду алганы по продаже бар. Ошондо келип чыкты. Ошонун себебинен Индира эже мени бияка сахнага чакырып отурат. Экинчи жолу келип ушинтип сиздер менен маалымат бөлүшүп отурам. Мындай продукция билесиздер, ар дайым Фаберликтин чайы бар. Ушундан башталат. Андан кийин фетополис бар, пищевой бак, добавки и акыркы муундагы биологиялык кошулма бул молекуляр форс. Молекуляр форстун 11 түрү бар. Бул нерседе кандай колдонуш керек? Мен сиздерге кичине бир секрет айтып кетейин. Анткени батты ичкенде 3 түрдө колдонушат. Биринчи минималдуу түрдө. Минималдуу түрдө дегенибиз мени бир эле жерин беспокоить этет. Ушул боюнча бир эле түрдө бат ичет. Маселен, айталы бир позвонок, сустав ооруу дейт, артрит, артроз. Буга деген билесиздер. Доброген актив ичесиңер. Костный ткан, молекуляр форс бар. Муну ичебиз. Андан кийин артро чай, сөзсүз. Андан кийин эгерде кимдир бирөөнүн билесиздер, сахар болсо, башка болсо, анын ордуна поддержка сустава деген бар. Составы куркумадан турат, глюкозаминден турат. Ал сахарды нормалдаштырып турат, эч кандай коркпой иче берет. Бирок 2 ай тынбай ичсе, сразу результат берет. Бул минималдуу колдонуу. Оптималдуу дегенибиз, оптималдуу колдонуш, маселен, сердечно-сосудистый система, жүрөк кан тамыр айлануу системасы. Мында оптималдуу колдонуубуз кардиоподдержка деген молекуляр форс бар. Андан кийин кардио чай бар, билесиздер. Андан кийин коэлзумку 10 бар. Анан буга кошумча жүрөк эметкенден кийин мышца сөзсүз эме болушу мүмкүн. Себеби жүрөк 3 бөлүктөн турат. Эпикард, миокард, эндокард. Ошон үчүн буга обязательно магний кошулуш керек. Бул оптималдуу. Максималдуу колдонуу деген бул эгерде кимдир бирөөнүн колу бутуп ооруйт, кимдир бирөөнүн жүрөгүндө кичине проблема бар, ашказанда проблема бар. Ошону эртең менен молекуляр форстан жүрөк боюнча кардио ошону ичебиз, кийин желудочный кишечный тракт муну ичебиз, кийин опорно-двигательный боюнча костный ткан муну ичебиз. Күнүгө 5 молекуляр форсту колдонсо болот. 2 штуктан 5 малдан. Лайым денсаулыкта болуңуздар. Мен айтайын дегеним, дагы бир кичине нерсеге токтолуп кетейин дедим эле. Биринчи докторго барсаңыз, сизди биринчи анализге жиберет. Анализде эмне гемоглобин канча? Анализ общий анализ бар. Кандын составы. Биз оору деген эмне экенин билишибиз керек. Оору деген бул сырткы чөйрө менен ички чөйрөнүн таасири астында организмдин ошого жараша жооп берүүсү. Сырткы чөйрө билес факторлор, аба ырайы, кубулуш, кайсы бир оорунун жугушу, ички факторлор бул биздин кан системабыз. Форма элементтерден турат, каныбыз плазмадан турат, анан кургак заттардан турат. Кургак заттар органикалык жана органикалык болуп бөлүнөт. Мунун составында как раз биологиялык активдүү кошулмалар жана ферменттер бар. Шуну бардыгын толуктап турсак, эч качан биздин немебиз бузулбайт. Анан дагы бир секрет, pH проф деген бар. Ал 7 даражада 7 бирдиги боюнча 7,35, 7,45 түзөт. Билесиздер,
Бұл К деген сөз показатель, H деген сутек. Сутектің қандағы показателі. Бұл біздің қышқыл же шелошқыл нәрсе жегеніміздің реакциясын толықтап тұрады. Егер де ушул pH курорттары бұзылған болса, коэффициенті бұнда ауруға алып келеді. Әрдайым бұл өзіңіздердің 6 ай сайын, 1 жыл сайын өзіңізді текшеріп, жетпеген витаминдерді қолданып, баттарды ішіп тұра тұрған болсаңыздар, ешқашан ауырмайсыздар. Әрдайым денсаулықта болыңыздар. Тағы бір нәрсені айтып кетейін. Урматтуу мырзалар, мен сіздердің атыңыздан как солидармыз. Өткенде Анталияға барғанда жана Гүлзат деген жігіттің жолдаш Советбек деген менен жүрдім эле. Аябай жакшы бала экен. Ошол жерде баягы эркектер өзүнчө жүрүп, өзүнчө фабрликтин бажалары деп коюшту. Фабрликтин чездегени күйөө балдары, бажалары. Келишеңиздерди колдооңуздар, ар дайым бирге болуңуздар. Не деп коет кыргызда макал бар. Биринчи байлык денсаулык, экинчи байлык ак жоолук, үчүнчү байлык он соолук. Он соолук бул акча, финанс. Иштеңиздер, акча табыңыздар, саякатка барыңыздар.